Белгинең, бир тууганым, кээде адам уктап жатып дагы түнү менен намаз окуганын сообуна ээ болот. Төшөктө жатып деле ал соопко жетише алат. Бул кандайча? Эгер имам менен кечки намазга туруп, ал намазын аяктаганга чейин имамга уюса, Аллах Таала ага толук түнкү намаздардын сообун жазат. Аллахка шүгүр де мындай жакшылыкка. Альхамдулилла. Мечитке келдиң дейли. Таравих намазды имам менен таштап кетпестен толук окудуң. Эгер ушуну кылсаң, билгиниң, сен түнү менен намаз окуп чыккандай сооп аласың. Төшөктө жатсаң дагы. Сахабалар, Аллах алардан ыраазы болсун, бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен чогуу намаз окушат. Ал намазын аяктаган соң сахабалар ага кайрылып: "О Аллахтын элчиси, түндүн калган бөлүгүндө да биз менен нафил намазды окуп берсеңиз" дешет. Аллахтын элчиси жооп берет: "Ким намазын имам менен ал аяктагыча чогуу окуса, ага түнкү намаздардын сообу толук жазылат", деди. Бул чоң жакшылык. Альхамдулилла. Мейли түнү бою уктап чыгып, бир гана ооз жабыш үчүн турсаң да, сен баары бир түнү менен намаз окугандын сообун аласың. Ошондуктан, бир туугандар, суранарым, мындай иште кош көңүл болбогула. Биринчи имам менен салам берип, башка мечитке барып, кийинки имамга да уюп окусаң, мындай сооптон куру каласың. Мечитке келгениңде имамды намазда тапсаң, имам толук намазын бүтмөйүнчө бекем туруп уланта бер. Ошону менен сен эмнеге жетесиң? Түнү толугу менен намазда тургандай болосуң, төшөгүңдө уктап жатсаң да.